Салам алейкум. Менин күйөөм 3 талак берген, бирок ал сөздүн маанисин билбейт экен. Жаллабаттын имамына барып, нике окутуп, андан кийин Россияга кетти. 3 жыл өтүп келди. Эми жашайм дейт. Мага жол көрсөтүңүз, сураныч. 3 талак маселеси туугандар. Өтө татаал, назик маселе. Силер жакшылап анан көрөк муфтиятка кайрылгыла. Муфтиятта 15-чи кабинетте фатва бөлүм бар, ошодон жазуу түрүндө кайрылгыла. Макулбу? Сол күйөөңөр менен да өзүңөр да барсын, кандай болгон, эмне болгон толук айт. Эгерде мындай 3 талакты өзүнүн ошол 3 талакты менен жазып атасыңар, эми бул жакта толук айтылган эмес да. Эгерде түшүп калган болсо 3 талактан кийин жашоо болбойт. Нике кайра кыйылбайт. Сөзсүз аял киши иддасын өткөндөн кийин башка турмушка чыгыш керек болот. Эгерде башы менен биринчиси менен кайра жашагысы келсе, бир турмушка чыгып экинчи күйөөсүнөн талак алгандан кийин да идда өткөрүп, анан кийин адал болот. Ошон үчүн мындай маселелерди сөз мындай телефон аркылуу эмес, ортомчулук аркылуу эмес, түздөн түз анан көрөк муфтиятка барып сурагыла. Эмне үчүн аял кишиге мечитке кирүүгө мүмкүн эмес? Ким айтты мүмкүн эмес? Кире бергиле. Мечитке кирсе боло берет, намаз окугула. Оору күндөрү, учурлар кирсе болбойт. Мисалы, хайыз учурунда, нифас учурунда. Ошондой эле мисалы эркектер азыр көп кирип аткан учурда эмес, эркектер менен мындай түртүшүп, башка убактарда кирип окуй бергиле. Боло берет ба? Ата-энем улуту башка деп сүйлөшкөнүбүзгө каршы, барыбызга бара турган жерибиз 2 метр жер го дейт. Туура айтасыз. Ислам дини пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал улутун урусун караган эмес, албетте динин карагыла, мүнөзүн карагыла. Дини мүнөзү жакшыбы? Бере бергиле кызыңарды кармабай деген. Эгерде бербей кармап отура турган болсоңор, бузукулук болот жер бетинде деген. Азыркы көпчүлүк айымдар оронуп туруп, ошол жолука татыктуу иш кылбай атышат. Анын себеби кандай болот? Жок, анын эсеби кандай болот? Эми биринчиден жолукка келгенде шүгүр кыла берели. Бирөө айтат экен, чоң шейх ошо шакиртине вазифа бергенде, пир муридине вазифа берсе, анан ошо руханият анча көтөрүлбөйт экен да эми. Анда таасирлер, түштөр өзгөрбөйт, өңү башы өзгөрүлбөйт, сажда башкалар. Анан келип айтыптыр. Менде эч кандай мындай эме болбой атат, айырма жок, пайдасы жок, мындай жылыш жок болуп атат деген го. Ал шейх айтыптыр, сен шүгүр кыл ушул дене мүчөлөрүңүн бирөөсү тилиң Алла менен алек болгондо ушуга шүгүр кыл. Бул да болбой калса эмне болот эле? Анан эми Кудай кааласа сен тилиң зикир кылып атабы? Тилиң Аллага баш ийип атабы? Көзүң баш ийет акырын, кулагың баш ийет, башың баш ийет, жүрөгүң баш ийет, колуң, путуң баш ийет, акырындык менен болот да. Эми бул оронуп ал, машалла, туура айтасыз. Бундайлар көп, бирок Москва бир күндө курулган эмес дейт го. Акырын менен. Акырындык менен. Бирок ушундайларга оронгон кыздарга дагы бир мындай насаат сунуш айтып кое берлем. Ошону иншалла карап, мурдагыдай эмес, ошол исламдын атайы, ошол хижаб жолуктун дагы кадырын сактап, беркиндей кыздарга, бузуку кыздарга окшобой, адеп ахлагыңарды, мүнөзүңөрдү оңдогула. Иман эскиргенде эмне кылуу керек? Иман эскиргенде ла илаха иллаллахны көп айтуу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда пайгамбар өзү айткан: "Жаддиду иманакум", иманыңарды жаңылап тургула деген да. Кыйла ва кайфа нужаддиду иманана, биз иманыбызды кантип жаңылап турабыз деп суралганда, пайгамбарыбыз айткан: "Аксиру мин каули ла илаха иллаллах", сиз ла илаха иллаллахны көп айтыңыз. Ла илаха иллаллах маанисине көңүл буруп айтыңыз да. Бир Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок. Бир Алладан башка өмүр берген эч ким жок. Бир Алладан башка ырыскы берген эч ким жок. Өлүм берген эч ким жок. Бейишке киргизген эч ким жок. Бир Алладан башка. Ошондуктан бардыгы Алладан башка жаратуучу жок. Ушуну көп айтыңыз, ла илаха иллаллахны, кыргызча мазмундарын оюңузга коюңуз дагы, тилиңизде арабчасын айтыңыз. Ла илаха иллаллах. Бир Алладан башка мени эч ким сактай албайт. Бир Алладан башка мага эч ким өмүр бере албайт, бакыт бере албайт, ырыскы бере албайт. Ла илаха иллаллах. Ушуну кайра айтсаңыз, иншалла, иман жаңыланып турат. Мен балдарым ооруганда дайыма свеча колдоном. Ысытманы бат түшүрөт. Шариятта кандай күнөө эмеспи? Жок, күнөө эмес.
күнөө эмес. Ден соолугуна жакшы укол менен кээде свеча менен боло берет. Бала төрөлгөндө сүрөлөрдүн аттарын койсо болбойт дешет. Имран деп койсокпу деп ниет кылып атабыз. Мааниси кандай? Ким айтты сүрөлөрдүн аттарын койсо болбойт деп? Боло берет. Мухаммад деген сүрө бар, Ибрахим деген сүрө бар, Нух деген сүрө бар, Мариям деген сүрө бар, Лукман деген сүрө бар. Бул сүрөлөрдүн аттары да. Эчтеке эмес, боло берет бул. Эми жаңылыш мында билбеген бир айтып калганга дейин да. Албетте мына Имран деп койсокпу дейин, ниет кое бериңиздер, Али Имран деген сүрө бар. Имран деп ошо Мариям энебиздин атасынын аты. Имран, Мариям энебиздин атасынын аты. Маткамды дарылатып аткам. Ар бир дарылаткандан сайын намазга гусул алыш керекпи? Жо эми эгерде жөн эле укол жана башка болсо эчтеке эмес, анан башка нерселер менен дарылай турган болсо этияттык үчүн гусул кылып алганыңар жакшы. Күйөөм, саламатсызбы? Устаз, күйөөм жалган сүйлөсөң талаксың деп койгон. Ачуусу келген кезде эми тооба кылып кайтып алдым дейт. Кандай болот? Талак тооба кылып кайтып алса болобу? Кандай болот? Алдын ала рахмат дейт. Эми тооба кандай кайтып алган жалган сүйлөй бер, алдай бер деп атабы? Андай болбойт. Талаксың деп койгон экен да, ачуусу келген кезде эмне деп? Жалган сүйлөсөң талаксың деп койгон экен. Эми талакты алайын деп атыптыр. Жалган сүйлөй бер дегенби? Жо талак анда алынбайт, ордунда эле тура берет. Алдым десе деле өтпөйт. Анан кийин жалган сүйлөбөш керек да. Себеп дегенде мындай туугандар, акыркы күндө биз ахиретти унутуп калгандыктан, жоопкерчиликти унутуп калгандыктан, кабырдагы ахиретте жооп унутуп калганда жалган сүйлөй баштадык. Өтө көбөйүп кетти да. Калптын казаны кайнабайт деп биздин ата-бабалар бир сөз менен айтып койгон. Болду. Анын үйүндө береке эч качан болбойт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам чынчыл, аманаткөй эле. Пайгамбарчылык берилгенге чейин өмүрүндө жалган сүйлөгөн эмес. Куранда лаанатуллахи алал кадибин, жалган сүйлөгөндөргө Алланын наалаты, каргышы болсун деп катып айткан. Пайгамбарыбыздын хадистеринде, риваяттарында, хутбаларына караса, ас-сыдыку юнжи вал кадиба юхлик. Чынчылдык куткарат, жалган сүйлөгөн жок кылат. Тилди контролдоп, жалган сүйлөбөш керек. Аракет кылышы. Чын сүйлөйлөр. Кандай болсо. Чын сүйлөгөн ачуу ошондо дагы. Бунун пайдасы түбөлүктүү. Устаз, бизге дуа кылып коюңузчу. Күйөөм менен жамаатта намаз окуйбуз. Жолдошума кеп кеңешиңизди бериңизчи. Келер кече «Следствие вели» деген передача көрөт. Ал передача адалдуу, адамды жакшы жака үндөбөйт. Адамдарды мыкаачылык менен өлтүргөн видеолор биздин үй бүлөлүк жашообузга терс таасирин тийгизип келе жатат. Мен өзүм намаз окуйм, бирок 5 убак эмес. Жолдошум сен намаз окуп деп көп эле критика кылат. Өзүм мурда 5 маал окуучу. Азыр мечитке барбай калды. Субханалла. Мен мындай телевидение канал паналын кысасы бунун передачаңарды мен билбейт экем. Кандай болбосун жалпысын айтып коеюн, мындай арам. Адам өлтүргөн кинолорду, уурдаган кинолорду, күнөөлөрдү көргөн, кандай эле арам, көргөн дагы арам, ошону кылгандай арам болот тугандар. Алла субханаху ва таала ошон үчүн көрдүңүзбү, өзү деле айтып атат кандай таасирин берип атат үй бүлөгө. Мыкачылыкты үйрөткөн, ташбоордукту үйрөткөн, бала чакан таштап кеткен, кайратсыздык. Буларды арам. Болбойт мындай кинолорду көргөн туган. Ошон үчүн эмне деп айтар элем туган? Жашоо кыска, аз жашайбыз, өлүм тез эле, белгисиз эле келип калат. Не кыласыз жашооңузду текке кетирип? Кудай берген жашоону арам нерсени көрүп, арам нерседен таасир алып, арам нерсени ишке ашырганга берген эмес да. Андан көрөк биз пайдалуу иштерди кылбайлыбы? Ден соолугубузга пайдалуу болсун, коомчулукка пайдабыз тийсин, үй бүлөбүзгө пайдасы тийсин. Көп нерселер бар, кыла турган жакшы иштери бар. Ахиретке даярдана турган. Кайра бу дүйнөгө кайра келбейбиз. Бүттү. Азыр канчага чыктыңар мен билбейм. Мүмкүн 30, мүмкүн 40, мүмкүн да канчадыр, 50дир. Эми кайра ушунда баш кошкондон кийин балдар тарбия кылып, илим албайлыбы, убакытты бекер өткөрбөй, жакшы иштерди кылбайлыбы?
күйөөм смс аркылуу талак берген. Арадан күн өтүп, бир канча күн өтүп, областтык мечитке барып нике кыйдырып жашап атабыз. Эми биздин жашообуз адалбы деген ой менен жашап жатабым дейт. Мындай караңыздар, эми сизге канча талак берген, мен каяктан билейин бияктан. Ошон үчүн сиздер караңыздар, ишеничтүү, бекем алымга айтыңыздар. Эгерде 3 талак маселеси болсо, тамашалашпагыла. Сөзсүз барып, жакшынакай мурдам не болгон, кандай болгон, күйөөңүз дагы, өзүңүз да чогуу баргыла. Эгерде бир талак маселеси болсо, эчтеке эмес, аны кайра нике жаңы эме кыйдырып койсо боло берет. Жашай бересиңер. Бактылуу болула. Сахар менен ооруган адамдар орозо кармаса болобу? Эчтеке эмес. Кудай кааласа иншалла кармай берсин. Алла Таала мүмкүн үчүн орозо аркылуу шыпа берип коёр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 1-4 күнү кармайт эле. Илимиңизге береке берсин устаз. Өтүп кеткен апам дуа кылып коюңузчу. Алла субхана ва таала рахматына алсын. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, баарыбыз оңолуу жолуна түшөйлү. Өзүбүз оңолойлу, башкаларды оңдогонго аракет кылайлы. Өзүбүз бузулбайлы, башкаларды бузбайлы. Алла Таала баарыбызды оңолгондордон, башкаларды оңдогондордон кылсын. Алла Таала баарыбызды өзүбүз бузулган, башкаларды бузгандардан кылбасын. Алла Таала ушул бар элибизде журтубузду ынтымагын, берекесин, жакшылыктарын берсин туугандар. Кийин көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.